Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Гүлзат Ажикеева жана устазым Мыктыбек Арстанбек. Саламу алейкум. Дүйнөдө кандай адам эң сулуу аял? Албетте, кош бойлуу аял. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн негизги маселеси да эки каттуулук туурасында. Биринчи эле мен суроомду аудиторияга кайрылсам, аял затынын табияты эмне? Иштөө. Жок, иштөө эмес. Жакшы аял болуу, бала чакасына жакшы тарбия берүү жана ошо төрө ушул. Аял затынын табияты бул эне болуу. Аял затынын табиятын ушундай түшүнмөкмүн. Бейиш эненин таманда дейт да. Аял затынын табияты ушул таманга жеткирүү. Аял затынын табияты негизинен эле эне болуу экен. Эне дегенде ар бирибиз өзүбүздүн энебизди элестетебиз. Бирок 9 ай көтөрүп жүргөнүн эстебейбиз. Ал эми тарбия тууралуу сиздерден сурап көрсөм, балага эне тарбияны качан бериш керек? Бир адам ошо 4 жашар баласы ушундай оорукчан бир жакшы чыкпай калыптыр да, анан бир алымга апарып, мен балам ушундай жакшы чыкпай атат, муну кандай кылып тарбия берсем дегенде, бул бала 4кө чыгыптыр. Сен кеч калыпсың, муну сен 5 жыл муну тарбиялашың керек деген экен да. Ошондуктан өзүбүз таква, мындайча айтканда таква болуп, ошо түйүлдүк боло электен баштап өзүбүздү таза нерсе менен неме кылсак жакшы болот деген. Агай, буга сиздин оюңуз кандай? Өзү биринчи эне дегенге токтолуп кетели, кош бойлуулуктан мурда. Гүлзат аябай туура суроо берди да. Аялдын табияты эмне деп. Аялдын табияты эне болуу чындыгында. Бирок эне болуу деген эмне? Уй деле эне. Чындыгында. Туурабы? Эшек деле эне, кечиресиздер, жаныбар. Ат деле бардыгы эне. Бирок эмне үчүн адамдын энеси бейиш үстүнө коюлуп атат? Уй же эшек же ит боюна бүтүрбөй кое албайт. Аргындаштуу боюнда бүтөт, сөзсүз түрдө. Бирок адам боюнда бүтүрбөй кое алат экен. Адам акылы менен. Мен азыр фигурам бузулат. Мен азыр төрөсөм кантип багам. Койчу азыр муну мен таштап кетиш мүмкүн. Же ар түрдүү нерсе менен аял боюна бүтүрбөй коюш колунан келет экен. Балким күйөөсү жардам берет же кайненеси жардам берет. Кеп анда эмес, адам өзүнүн интеллекти менен боюна бүтүрбөй коюу мүмкүнчүлүгү бар экен да. Бейиш энелер таман астында дегенде мына ушул колунан келип туруп, боюна бүтүрбөй коюу, же болбосо боюндагыны алдырып салуу колунан келип туруп, сабырдуулук менен ошону көтөрүп жүргөндүгү үчүн эне деп эсептелет да. Аллах субханаху таала эненин жатынында адамды жаратат. Биз адамды жаратуу десе элестетебиз адам атаны. Аллах таала адам атаны жараткан, ошону менен бүттү. Калганын ойлонбойбуз. Мен бир күн ойлонуп отуруп өзүм мээм токтоп калайын деди. Ар бирибизди Аллах субханаху таала эненин жатынында жаратат экен, персоналдуу түрдө, ар бирибизди. Бир клеткадан экинчи клетка, экинчи клеткадан төртүнчү клетка, төртүнчүдөн 16 кан тамырлар, сөк, эт, ар бирин 9 ай бою жаратып отурат экен. 24 саат бою бир суткада. Эне билбеген акыбалда. Эне керек болсо билбейт экен эмне болуп аткан. Төрөр алдында да билбейт, кызбы, эркекпи, кээде УЗИге барса да туура эмес чыгып калат го. Көзү кимге окшош, атасыгабы, чоң атасынабы, мурду кандай, кулагы кандай, мүнөзү кандай? Билбейт. Эне өзү билбейт. Эне болгону көтөрүп жүрүүчү. Аллах субханаху таала эмнеге болгону бир көтөрүп жүрүүчү аялды бейиштин үстүнө койду десе, ошого моюн сунуп, Аллахка өзүнүн плацентасын берди. Өзүнүн ички дүйнөсүн берди Аллахка. Сенин чыгармачылыгың үчүн, сен бирөөнү жаратууң үчүн мен макулмун деп моюн сунуп берди. Албетте, оор, кыйын. Бирөө энесинин моюнуна көтөрүп Меккеге барыптыр. Меккеге энени көтөрүп эмес, өзүңдүн боюңду көтөрүп баруу оңой эмес. Самолет менен барсаң да өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Биз барып келдик, билебиз, бул аябай оор нерсе. Энесинин моюнуна көтөрүп барыптыр. Ошондо сурады дейт, Умар халифтен сурады дейт, мен энемдин моюнума көтөрүп келдим, кутуламбы десе, энемдин акысынан. Энеңдин бир толгонгондо бир 19-сунан кутула элексиң дейт. Эненин укугунан кутулуш мүмкүн эмес, мутлак.
мүмкүн эмес, кутулуу жок. Атадан кутулса болот деп укканым бар, ата пленге түшүп калса чыгарса укугунан кутулат эмиш, ушундай бир укканым бар. Бирок энеден кутула турган нерсе жок. Убара болбой эле койгула, энеден кутулбайт. Эне бейиштин үстүнө коюлду. Биз эркектер бейишке секирип жетпейбиз го. Канча милдеттерди аткарабыз, дагы билбейбиз чыгабызбы, чыкпайбызбы. Энеге Аллах Таала гарантия берип атат. Бейиш сенин таманыңдын астында, бейиштин үстүнө коюп койду. Эмнеге десе 9 ай бою перзентти көтөрүп жүргөндүгү үчүн. 9 ай бою Аллахка мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн. Аллах ар бирибизди индивидуалдык түрдө персоналдык жаратканына мүмкүнчүлүк берди. Албетте жаралуу процессинде, адамдын жаралуу процессинде энеге да пайдалуу процесстер бар. Эне жаңыланат, денеси жаңыланат, азык алмашуусу. Төрөгөн аялдар гормоналдык бузулат денеси, туурабы? Характери бузулат, копол болот. Анын өзүнчө кесепеттери бар. Но бул Аллах Тааланын бере турган рахматынын миллиондон бири. Бул жашоодогу. Миллиондон бири ушул төрөт учурунда, бойго көтөрүп жүргөн учурунда кээ бир фазилеттер. Бу жерде эмне үчүн эне табият болду аялга десе, мына ушунусу үчүн. Адамзат эне болбосо курап кетмек да. Мына ушу аялдын табияты. Мына ушул табиятты таң албастык, менимче бүгүнкү коомдо өтө чоң актуалдуу маселе ушул да. Төрөбөйсүңөрбү десе, ал эрте. Же болбосо мына заман кыйын болуп атпайбы? Мамлекет жардам бербей атпайбы? Мен таң калам, причем мамлекет берди. Төрөбөшкө мамлекеттин кандай тиешеси бар? Ошондуктан мен айтат элем, аялдын табияты энелик. Жөн эле эне эмес. Интеллектуалдык түрдө акылы менен макул болуу ошого. Ошол оор кыйынчылыкка макул болуу. Тарбия туурасында айтып берсең. Тарбия сөздүн өзү айтып турат. Бизде бүгүнкү күндө тарбия эмне десе элдер ойлойт, тарбия бул тамак берүү, кийим кийгизүү, мектепке узатуу, тарбия деп ойлойт. Тарбия сөз өзүндө айтып турат. Тараббая, Раббы, кожоюн, эге. Раббынын эрежеси менен даярдоо, адамды даяр кылуу турмушка. Тараббая, Раббынын алдына даярдоо. Тарбия туура айтты. Керек болсо мен айтат элем, Макаренкадан сураптыр. Мына Советтер Союзунун педагогика илимдеринин пири бар, Макаренко деген. Ошондон бирөө келип, биз балалуу болдук эле, качан тарбиялап баштасак болот деп сураптыр. Канча болду балаңарга десе, 2 ай болду дейт. Силер 2 ай кечигипсиңер деп жооп бериптир. Бул таксыр айтып атат, 1 жыл мурда даярданыш керек дейт. Мен андан нары айтат элем, менин балдарымды кайсыл аял төрөйт деп аял издегенден башталат тарбия. Мен ушундан башта дейт элем, балаңдын тарбиясын менин баламды кандай аял төрөйт деп аял издегенден башталат тарбия. А бала төрөлгөндө ал уже тарбия эмес, ал иш, процесс. Ал жерде сен түз кийлигишиң керек. Ошон үчүн тарбия маселеси бүгүнкү күндө эмне үчүн кыздарыбыз жакшынакай кийинген, балдарыбыз жакшы кийинген, машинелерди алып беребиз. Мектепти 5ке окуйт. Эртең менен 8де кетип, кечке 6да келет мектептен. 17-18 саат окуйт азыр мектепте. Бирок мектепти бүтөт наркоман. Кыздарыбыз ойноп кеткен, бузуку. Жакшынакай, отличием бүткөн кыздарыбыз азыр окуу жайлары бүткөн, аспиранттарыбыз, кандидат науктарыбыз бар. Россияда эмне кылып жүргөнүн билесиңерби, эмне кылып атат? Бузукулуктарды. Тарбия көргөн эмес. Ата-энесичи? Ата-энеси бакты. Просто бакты. Тамак алып берди, кийим кийгизди, вечерге жөнөттү. Тарбия кылган жок. Кудайдын эрежеси менен тарбиялаган жок. Аны даярдаган жок турмушка. Кызым, сен күйөөгө тиесиң. Күйөө деген мынандай болот, кайнете деген мынандай, кайнене деген мынандай, газ плита мыногу, челек мыногу, суу мыногу, арык мыногу, кошуна мыногу. Болгон жок андай нерсе. Мал баккандай багылды. Семиз бордоку болуп багылды ушундай. Баланы тарбиялаган жок. Балам, сен аял аласың, эл багасың, эл коргойсуң, аялыңды коргойсуң, балдарыңды мындай кыласың, кызыңды мындай кыласың. Андай тарбияланган жок. Балага жынсы алып берди, машинени алып берди, аяка жөнөттү, бияка жөнөттү. Ушундай бала чыкты. Ошон үчүн тарбия деген нерседе ачыгын айтыш керек. Биз тарбия берген жокпуз. Бизге да тарбия берген жок ата-энелерибиз. Чындап айтканда эң оор муун биз. Биз калыптанып аткан учурда ислам да жок болчу Кыргызстанда. Биз калыптанып атканда Советтер Союзу урады, жапайы батыш идеологиясы кирди. Эки ортодо биз ушу калыптандык. Биз да балдарыбызды тарбиялай албай атабыз азыр.
аттарын Мыктыбек уулу Мыктыбек кызы коюп койгонубуз менен, калпак кийгизип койгонубуз менен анын мүнөзү жапайы. Тарбия дин менен гана болот. Эмне десе, адамды дайым көзөмөлдөп туручу бир пунктты таап бербесең, адам бузукулук кыла берет. Адамды дайым көзөмөлдөп туручу эмне десе, бул Аллах. Ошону түшүндүрүш керек. Сени Кудай көрүп турат. Мына ушул тарбия. Корктуу Кудайдан. Ошон үчүн эненин курсагында тарбиялоо деген да жөн ушул. Куранды бузуш керек балага. Түшүндүрүш керек. Эненин жатынында бала Кудайга эң жакын учуру да. Түздөн түз Кудайдын карамагында. Түздөн түз Кудай жаратып аткан учуру. Энеден төрөлгөндөн кийин бала бузулат. Эненин курсагында бала мусулман. Мусулман деген Кудайга моюн сунуучу. Кудайга моюн сунуучу ошол жерде. Төрөлгөндөн кийин балада өз башымчалык башталат. Эмнеге десе, ата эне Кудайынан үзүп коет төрөлгөндөн кийин. Эненин курсагындагы болгон таслим төрөлгөндөн кийин үзүлүп калды. Ошону улап кетиш керек. Ошону улап тарбиялаш керек. Ушул кош бойлуулук туурасында сүйлөп атабыз. Азыр кош бойлуу аялдарга мамиле кандай? Жолдошунун дегеле үйүндө кайнене, кайната, кайнежелердин айрыкча мамилелери келинге кандай? Кош бойлуу аялга айрыкча. Бизде маселе эмнеде десе, аялды сыйлабагандыктан анын кош бойлуу учурунда да сыйлабайбыз. Бизге оор келет. Аялы боюнда болгон кезде ойногон эркектер канча? Туурабы? Эмнеге десе, ал аялдын денесинде эмне болуп атканын билбей атат да. Аялдын денесинде Аллах Таала анын тукумунан бирөөнү жаратып атат. Ал ошол жерде байлаган иттей кызматта туруш керек, кир жууш керек болсо, тамагын бышырып бериш керек. Басам десе, алаканын койсун, мен колум менен бас жумшагыраак деп. Мына эркекчилик болот. Мен ушундай деп ойлойм. Азыр сиз айтып атпайсызбы, ошентип кирин жууш керек дейт. Ал азыркы күндө антип эркин эри ошентип кирин жууса, достор айтат, сен аялыңа баш ийип калсың деген сөздөн ошондой кылышпайт да. Ал аял анын досторунан тууп аткан жок да, өзүнөн тууп атат. Жок, ошол эме эр айтат да, эри деле эме кылат да, азыркы күндө ошондой болуп калды да. Туруп ошол учурда күйөөсү аялына мүмкүн болушунча жардамын бериш керек. И ошол экөөсү үйлөнөрдүн алдында медицинага да кайрылыш керек да. Эгерде кыздын организми ага талап жооп бере албаса, алар үйлөнүшкө, турмуш курушка вообще мүмкүн эмес да. Мен ушуну ойлойм. Туура. Өзү кечиресиңер, мисалы үчүн мен буну тана кылбайын, бирок үйлөнбөгөн кызды алдын алып билип туруп, төрөбөгөн кызды алдын алып билип туруп үйлөнүү менимче туура эмес деп ойлойм. Төрөй турган, көп төрөй турган кыздарга үйлөнүш керек. Туурабы? Мына биздин эл динден караңгы болгон үчүн көпчүлүк ойлойт экен да, мына аялдын укугу динде тебеленет депчи. Муну батыштын идеологдору бизге ушуну сиңирип койгон, биз ишенип алганбыз да. Динде аялдын укугу корголгон. Динде корголгон аялдын укугу. Мына биз айтып аткан нерсе Мыктыбектин сөзү эмес, бул диндин сөзү. Бул Аллах субхана ва тааланын сөзү. Аллах субхана ва таала аялды аябай сыйлайт. Аялдын укугу исламда эркектен өтө бийик. Биз тарыхтан билебиз, халифтер кир жууган. Кир жууган халифтер болгон. Ой, ушу аялым кийин мага акыретте претензия койбосун деп. Үйлөнүү эки тараптан тең демилге болдубу? Экөө тең макулбу, чогуу жашоого? Чарбаны да экөө кылыш керек. Эмнеге аял кылыш керек аны? Эмнеге кечке ал кылыш керек да, бул жыргаш керек? Эмнеге? Эмне Аллахтын классташыбы бул? Же кандай? Же бир льготасы барбы? Эмнени кыйратып койду? Жок. Чарба экөөнө тең керек. Экөө тең кылыш керек. Бирок бу жерде башка бир нерсе бар. Аял өзүнүн колунан келип турган нерсени кылып койгону жакшы. Туурабы? Эркек көчөдө жүрөт, кечке ал тамак издеп жүрөт. Ташвиш менен жүрөт, анан кечинде келип оокат бышыртырышка аялдын өзүндө эле табияты барбайт эми. Кээ бир өзгөчө абалдарда андан эчтеке болбойт деп ойлойм. Ал аялына, келечек муунуна болгон урматы анын. Туурабы? Ошон үчүн жанагы келме кезек деген нерсе бар го. Буядан эмнени көрсө учканда ошону көрөт дейт. Атасынын апасына кылган мамилесин көргөн бала аялына да ошондой жакшы мамиле кылат. Ал үй бузулбайт эч качан. Андан өлүп деле калбайсың, баары кылып кой. Али күмөндөр айтмакчы. Алда кайчын алып берчи десе, өзүң алчы десе, мынтип ала коем дейт. Өзүң алып алчы десе, өзүм алып алам дейт. Андан эч ким деле ажырашып кеткен жери жок.
чарба үй бүлө экөөнө тең бирдей жоопкерчилик болгон мейкиндик. Ошон үчүн өзгөчө кыздын аялдын эки каттуулук учуру атага өтө жоопкерчилик учуру. Ата өтө ошол учурда өзүн аябай жакшы кармаш керек. Адал тамак үйгө алып келиш керек. Себеби бала калыптанып атат денеде. Туурабы? Анын аялдын психологиялык акыбалын аябай көзөмөлдөш керек. Кажалат кылбаш керек. Жоопкерчилик өтө чоң. Кээ бир эркектер бар, аялы төрөсө өзү төрөгөндөй жеңилдейт эле. Себеби жоопкерчилик аябай оор. Ошон үчүн бу жерде эркектерге инсап берсин дейбиз. Ошон аялдар Достор, айсыңар, азыр ошол эки каттуу аялдын эң оор абалын кайсыл учур деп ойлойсуңар? Ошо боюнда бар аялдын эң мындай кыйын учуру бул талгак учуру болушу мүмкүн. Талгак, албетте. Эгер Африканын Макатакатумба деген айылында териси ак эчкинин оң бутунун шашлыгына талгак болсо, эркек Макатакатумба деген айылга Африкага барып, ошол эчкини кармап келип, бисмиллахи Аллаху акбар деп союп, оң бутунан шашлык кылып бериш керек. Аялдын талгагы жазылбай калсачы, эмнеге десе сен жылмайган жоксуң десе, кайра союп туруп, жылмайып туруп бериш керек. Ушу талгак учурун ата болгон мырзалар жакшы түшүнөт да. Бул нерсе сиздин практикаңыздан да өтсө керек. Кызыктуу, кайсыл айтып берсеңиз. Африка Макатакатумба. Агай, өзүңүзгө бир суроо да. Азыркы учурда кош бойлуу энелерибиз сөзсүз түрдө гинекологторго кайрылат. Азыр эркек гинекологторда көбөйүп атат. Бул эркек гинекологтордун көбөйүүсү уят пардаларынын ачылышы деп ойлойсузбу? Ачылыш эмес, бул вообще уят пардаларынын жоктугу. Элестетем бир эркек айтканга да оозуң барбайт да, бул в общем мен ошол эркектерге эстелик коет элем. Но бизде эстелик көп го, мен эркек гинекологторго деп эстелик коет элем. Жана кушетканы коюп алдыначы. Биздин ошо бул аялдардын да табияты бузулганынан эркек гинекологторго көрүнө турган аялдар бар. Фаланча эркек гинеколог бар экен депчи. Менимче биринчи эмне кылабыз, айлабыз жок. Бирок бүгүнкү күндө аял гинекологторду көбөйтүрүшүбүз керек. Анан кийин талап коюшубуз керек. Негизи аялдарыбыздан талап кылышыбыз керек. Эгер аял гинеколог болсо, ал туруп эркек гинекологко барган аялды кой дейиш керек эми, кой. Бияк эле бар депчи. Бул аялдын дөпараздыгы. Экинчиден эркектин да дөпараздыгы, кой дебеген. Балким аял гинекологдун анча деле билими жоктур, мен түшүнөм, ушундай факт болушу мүмкүн. Но бирок билимдүү аял бар, гинекологдор бар жерде бар да, издесе табат. Аллахтын алдындагы аялдын уяты үчүн болгон жоопкерчилик өтө чоң. Буну эркек сезиш керек. Ал көрүнгөнгө көрсөтө турган нерсе эмес да. Агай, сиздин акыркы сөзүңүз биздин кош бойлуу аялдарга болобу, энелерибизге болобу? Акыркы сөзүңүз. Мен боюнда бар аялдарды аябай сүйөм. Көзүм жанагы көзүмдүн бир кубанычы, бүгүнкү күндөгү кош бойлуу аялдар ушунчалык көзүмдүн кубанычы. Илайым жараткан биздин кыздарыбыздын бардыгын кош бойлуу кылган болсун. Дайым 24 саат бою, ушу 12 ай бою. Айтышат агай, келинди башынан, баланы жашынан деп. Азыр биздин оюбуз туура бурулду да. Баланы түйүлдүктөн баштап тарбиялашыбыз керек экен. Ага чейин болсо дагы. Ошондуктан бүгүнкү көрсөтүүбүздөн сиздер жыйынтык алдыңыздар деген ойдобуз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Ар бирибиз, ар бир эне өзүнүн баласына түйүлдүктөн баштап тарбия берсе, ал энеден акыл эси тунук, руху, денеси таза наристелер жаралат. Ар бир кыз балага эне болуу бактысы буйрсун. Ассаламу алейкум.